Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөрүм. Азыр биз Instagram'дан түз эфир өтүп атабыз. Анан ушул эле видео буюрса YouTube'га да чыгат. Бүгүн эң маанилүү бир суроолорго жооп бере кетейин дедим. Көп учурда ушул акция деген эмне, облигация деген эмне, инвестиция деген эмне, ушу боюнча бир кеңири маалымат берсеңиз деп кайрылып каласыздар да. Анан ошо бүгүн толук кандуу сиздерге акция, облигация, инвестиция деген эмне экенин айта кетейин да. Азыркы учурда көп эле адамдар биз инвестиция кабыл алабыз деп сиздерге чоң убадаларды берип атат да. Анан эгерде сиз карап көрсөңүз, кээ бирөө 1/1 кошуп берем, же болбосо 50% кошуп берем дейт да. Анан биз реалдуу болгонду үйрөнүшүбүз керек. Бизге бир аз финансылык сабаттуулук керек да. Эң биринчиден биз банковский процентти карашыбыз керек. Эгерде кредитти банк мисалы үчүн 25% годовых менен берип атса, демек эгерде ошол адам сизге 1/1 кошуп берем, же үстүнө 50% берген акчаңа кошуп берем десе, биз уже мындай ойлонушубуз керек да. Эгер чындап эле бул акчаны 1/1 кыла алса, же болбосо үстүнө 50% кошо алса, андан көрө менден акча албай эле банктан кредит алып, ошол бизнесин жүргүзө берсе болот деп ойлонушубуз керек да. Чындап эле эгерде 100% гарантия менен биз акчаны 1/1 көбөйтө алсак, же болбосо үстүнө 50% сизге бере алсак, анда сизге бербей эле, мисалы үчүн ошол инвестиция кабыл алам, 1/1 берем деген адам сизден акча албай эле лучше банктан кредит алып эле, анан ошо банкка болгону 25% берсе, анда туура болот да. Ошондуктан сиздер кичине ойлонуп мындай иш кылышыңыз керек. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, Кыргызстандын экономикасы кадимкидей өсүп атат. Азыр 15-10%га жыл сайын Кыргызстандын экономикасы өсүп атыптыр да. Демек, элдерде дагы колунда акча болуп, ошол акчаны эмне кылсам, кантип сактап калсам деп уже ойлоно башташты да. Мурун бардыгы эле бир аз акча болсо эле той топур өткөрүп жок кылып салчу. Азыр болсо бир аз ойлоно баштады. Ошон үчүн жанагындай акция, облигация деп көп убадаларды берип, ошол жакка сиздер акчаны салып атасыздар, анан жыйынтыгында эч кандай акчасыз калып калып атасыздар да. Ошон үчүн мен сизге аста болсо бир аз түшүнүп берейин. Эң биринчиден акция деген эмне? Акция деген компанияны алып туруп бөлүктөргө бөлүп салат да. Мисалы үчүн компания 1000 акция чыгарды десе, ошол 100% компанияны 1000 бөлүккө бөлүп туруп, ошону сатып атат да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле пример алып берейин. Мисалы үчүн бир жакшы кофейня ачылды деп кой. Ошо кофейня мен 100 акция чыгарам деди да. Ошондо 100% компанияны 100 бөлүккө бөлүп салды дагы. Анан сиздерге бир долясын сатып атат да. Ошо бир акциясы мисалы үчүн $1000 деши мүмкүн да. Бирок акцияны сатып алганда кандай кооптуу жерлери бар. Сиз качан иштейсиз? Ошол компания таза пайда көрсө, ошондо гана сиз дагы акча табасыз да. Эгер ал компания таза пайда көрбөсө, анда сиз акча пайда көрбөйсүз. Мисалы үчүн жаңы ачылып аткан компания акция чыгарса, ал пока прибыльга чыкканга чейин бир 2-3 жыл керек да. Демек сиздин акчаңыз же жоголуп кетет, же болбосо сиз 3 жыл күтүшүңүз керек, андан кийин бир кандайдыр пайдасын көрө баштайсыз. Азыр көп жанагы зарубежный компанияларга акция деп баштап атпайбы? Дал ошол зарубежныйлардан дагы абайлаш керек, анткени сиз эч кандай ал жерден ответственность деген жок да. Мисалы үчүн сиз акчаңыз жоголуп кетсе, сиз арыздансаңыз кимге арызданасыз? Ал чет өлкөлүк компания болсо, сиз андан кантип акчаңызды кайтарып аласыз да. Ошон үчүн бул жактан өтө абайлаш керек. Жанагы США өзүндө тиги акция деген эмелер өтө өрчүгөн да, ал жакта уже мыйзам катуу иштейт да. Ошон үчүн эгерде сиз SHA'нын жараны болуп туруп, анан сиз ал SHA'нын компаниясынан акция алсаңыз, сизде бир кандайдыр бир безопасность еще болот да. Ошон үчүн чет өлкөлүк компания болобу, же болбосо жаңы ачылган компания болобу, абайлаш керек да акция алганданчы. Анан экинчи нерсе бар, бул облигация деп коет да. Облигация деген компания
сизден карыз калат да. То есть мисалы үчүн бир чоң компания ошо масштабын өстүрүш үчүн, өзүнүн жумушун жайылтыш үчүн ага акча керек да, сөзсүз. Мисалы үчүн ошол компания 1000 облигация чыгарса, ар бир облигацияны 100 000 сомдон сатса, ал сөзсүз түрдө вознаграждениясын коет да. То есть облигация деген карызга алуу деген нерсени билдирет да. Мисалы үчүн бир облигационный кагаз 100 000 сом турса, сизге 20% жылдык вознаграждение деп айтса, демек сизге 100 000 сом берет, үстүнө дагы 20 000 сом кошуп берет да. То есть бул ошол эле кредит алган сыяктуу эле, бирок кредитти банктан албайт, элдерден алып атат да. Облигационный определенный кагаздарды чыгарып атат, ошол облигацияны сиздер сатып аласыз дагы, анан 20% менен пайдасын аласыз да. То есть акцияга караганда облигация уже фиксированный конкретный доход болот. Мисалы үчүн акциядан айтып атпайм, бир гана компания легалдуу түрдө налоговыйдан пайдасын көрсөтүп, мына моунча пайда таптым десе, ошол канча акция сатып алса, акционерлерге анын пайдасы бөлүнүп туруп берилет да. Мисалы үчүн $1 000 000 тапса, бирок акционерлер тоже миллион адам болсо, анда ар бирине болгону $1 доллар тийип калат да. Ошон үчүн облигацияныкы более уже стабильный доход болуп калат. Мисалы үчүн 1000 облигация чыгарыптыр, ар бири 100 000ден кийин анан 20% годовых берем деди. Демек сизге 100 000 берет, үстүнө 20 000 кошуп берет да. Бул ошо облигация. Облигацияны в основном кимден алыш керек? Стабилдүү түрдө доход көрүп, чоңоюп аткан, масштабы чоңоюп аткан компаниялардан облигация алса болот. Мына ошол эле шоро убагында облигация чыгарып, 15% годовых деппи, ушундай облигацияны сатышкан да. Анан ошондой эле тиги государство дагы облигация чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн стабилдүү түрдө иштеп аткан, масштабын чоңойтуп аткан компания облигация чыгарса, ошонун процент пайыздарын караш керек. Же 20%, же 25%, кээ бири 30%га чейин барышы мүмкүн. Вот ошолордон облигация алсаңыздар болот да. Анан үчүнчү сөз бар, инвестиция дегенчи. Анан кеп айтат да, тиги банк депозит алып атпайбы? Депозит 14% годовых дейт да. Ошол банкка депозитке акча салсам, бул инвестиция болобу деп сурайт. Анан мен айтам да, бул инвестиция эмес, скорее всего, ошол акчанын күчүн сактап калуу деп түшүнсө болот да. Анткени бизде жылда инфляция деген дагы бар, анан девальвация деген да бар да. Инфляция дегенде, мисалы үчүн сиз 100 000 сомго ушул жылы январь айында 100 000 сомго сиз бир корзина продукт алып атасыз да. Ошол эле бир жылдан кийин 2027 жылы 1 ошол январь айында сиз ошол эле корзина продуктаны уже 110 000 сомго аласыз да. То есть 10 000 сомго кымбат сатып аласыз. Демек бул инфляция дегенде акчанын баасы арзандап кетет деген сөз да. Ошон үчүн эгерде сиз депозит акчаңызды банкка депозитке салсаңыз, эң максималдуу 14% берсе, демек ошол акчаңызды инфляциядан сактап калып атасыз да. Ал күчүн жоготпойт, просто ошол күчү менен акчаңыз сакталып калат да. Демек бул дагы жаман эмес, бул жакшы. Анткени кээ бир адамдар акчасы колго тиер замат коротуп салат да. Акча түштү, коротуп салды, акча түштү, коротуп салды. Андан көрө ошо банковский депозит болсо дагы күчүн сактап чогултуп алган жакшы да. Анан кийин жер сатып алабы же үй сатып алабы, өзү билет да. Анан инвестиция деген бар. Азыр көп адамдарды көрө баштадым, ошол стабилдүү түрдө бутка тура элек жатып эле инвестиция привлекать этишет да. То есть бул дагы өтө опасный нерсе, анткени инвестицияны биринчи ала тургандын ордуна өзүңдүн акчаң менен рисковать этип туруп, бир какой-то бир результат чыгарыш керек экен да. Анткени сен өзүңдүн акчаң менен рисковать этсең, бул акча асмандан түшкөн жок да. Сен ошол акчаны таза мээнетиң менен таап, анын баркын билесиң да. То есть мисалы үчүн 1 миллион сом чогулттуң, ошого бизнес кылып атасың. Сен ар бир копейканы, ар бир сомду ушунчалык баалап, коротпой, жөндөн жөн жоготпой жакшы иштейсиң да. Инвестицияны качан привлекать этиш керек? Качан ошол сен миллион сомуң менен жакшы, стабилдүү турукташып, ошол бизнесиң өсүп, стабилдүү түрдө пайда алып келип,
анан эми сага өсүш керек болуп атат да, ошо оборотко акча керек болуп атат, же болбосо дагы объекттерди алыш керек болуп атат. То есть сен өсүш үчүн инвестиция тартасың да. Ошондуктан сиз дагы эгерде бирөөгө инвестиция кылам десеңиздер, эки вопрос беришиңиз керек да, канча пайыз годовых берген атат. Ошол эгерде 50%-тан ашык обещать этсе, 100%-тан ашык обещать этсе, анда ага инвестиция бербеш керек. Ал сизден инвестиция албай эле лучше банктан кредит алган жакшы да. Сизге 50%, 100% кошуп бергенден көрө, андан көрө банкка 25% бергени жакшы да, кредит алыпчы. Вот, ошон үчүн бул биринчи нерсе. А экинчи нерсеси, ошол азыр өсүп атабы, чоңоюш үчүн алып атабы, оборотко алып атабы, же болбосо эми баштаган жаткан кезинде алып атабы. То есть бул эки такыр башка нерсе да. Эми эле идеям бар, анан ушул идеяга монча акча керек деп инвестиция алса, анда ал туура эмес да. Анткени ал жон тери менен тапкан, чогулткан акчаны салып, рисковать этип ошол идеясына салыш керек. Анан действительно ошол болуп кетсе, действительно ошол стабилдүү түрдө пайда алып келип, элдерге анын товар услугасы жагып сатып алып атса, акча оборотко керек болуп атса, вот ошондо инвестиция бериш керек да. А то көбү идея кезинде тиги акча сурайт, кредит алат, анан в основном анысы болбой калат да. Анткени идея менен анын воплощениясы, иш жүзүндө аткаруу бул эки башка нерсе. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мен сиздерге астагы болсо бир аз түшүнүк бердим. Акция, облигация, инвестиция, депозит эмне экенин түшүндүрдүм. Дагы бир сөз калды, девальвация деген нерсени да сурап калышат да. Девальвация дегенде биздин национальный валюта твердый валютага канча арзандайт, мына ушуну билдирет да. Мисалы үчүн азыр твердая валюта деп фунты стерлингов, японская иена, евро, анан доллар деп атышпайбы? То есть биздин акчабыз ушул твердый валюталарга канча пайыз арзандап кетет, ошону билдирет да. Мисалы үчүн илгери доллар 40 сом болсо, анан 45 сом болду, анан 60 сом болду, анан 70 сом болду, азыр 87,5 болуп атат да. Демек азыр белгисиз, балким бир жылдан кийин доллар наоборот арзандап кетет. Балким кымбаттап кетет. Ошо долларга ишеник жок да. А вот евро аябай күчтүү болуп атат. Мына кече жакында эле 80 сом болчу, азыр 103 сом болуп кетти да. Ошо девальвация деген биздин национальный валюта, мировой валюта, твердый валюталарга канча пайыз арзандап кетет, кымбаттап кетет, ошону билдирет да. Мисалы үчүн сиз кредит алсаңыз, сиз доллар менен же евро менен кредит алсаңыз, где-то 8% годовых болуп атпайбы? А эгерде сиз сом менен алсаңыз, уже 25-26% годовых да. То есть ушу разницасын эле көрсөңүз 10% болуп атат. Демек, биздин национальный валюта твердый валютага караганда жылына 10% жоготуп атат деген сөздү билдирет да. Анан урматтуу мекендештер, биз строй жана курулуш багытында иштейбиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, Турак жай партнер деп үй салабыз да. Жеке менчик үй салабыз. Анан биз 5% куруп атабыз да. То есть башында кардар болгону 49% берет. Биз өзүбүздүн акчабызды кошуп туруп үй салып беребиз. 3 айдын ичинде, 4 айдын ичинде салып беребиз да. Анан ошол жака ремонт кылып алып, кирип жашай берет. Калган акчаны 5% 20 айга бөлүп төлөйт да. Эми ушунчалык элдер көп кайрылып, уже очередке тура баштады. Эми биз дагы инвестиция издегенге муктаж болуп атабыз да. Ошон үчүн биздин сиздерге сунушубуз бар. Биз инвестицияны 25% менен алып атабыз. Анан ошол пайызын дагы 12 айга бөлүп туруп, ай сайын сиздерге зарплата катары бере берсек болот. Мисалы үчүн, эгер сиз бизге 1 миллион сом берсеңиз, анын сүйүнчүсү, вознаграждениясы 25% годовых болуп атат да. Ошо 25%-ыңыз 1 миллион сомго 250 миң сом болуп атат да. Ошол 250 миң сом вознаграждениясын 12 айга бөлүп туруп, ай сайын сиздерге бере берсек болот да. 250 миң сомду 12 айга бөлгөндө, ай сайын 20.833 сом болот экен. Ошо 20.833 сомду сизге ай сайын айлык катары бере берсек болот. Мисалы үчүн, сиз 1 миллион сомго бизнес деле кыла албайсыз,
баштаганда эле түгөнүп калат да. Жер сатып ала албайсыз. То есть ал билинбей эле ороп кетет. Андан көрө ошол пассивный источник дохода болсун десеңиздер, анда бизге 25% кадалык менен инвестиция кылсаңыздар болот. Эгерде 1 миллиондон ашык, мисалы үчүн 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион берем десеңиздер, анда залогко участок бере алабыз да. Ошон үчүн сиз инвестиция чоң акча алсаңыз, сөзсүз залогту да сурашыңыз керек да. Биз ошо ачык айкын иштейбиз. Эгерде ошо 1 миллиондон ашык бере алсаңар, анда залогко участок бере алабыз. Кадимкидей биздин компания менен договор түзүлөт, двусторонний, печать коюлат. Ошентип анан иштейбиз да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, кантип байланышам десеңиздер, дароо эле директке жазыңыздар. Анан шапка профилинин астында контакттар бар, ошол жака жазсаңыздар болот. Биз ар бир предложенияга ачыкпыз. Бүт бардыгын сиздерге ачык айкын айтып бердим. Ушул сунуштар менен сиздерге кайрылдым. Эгерде сиздерге кызык болсо, кайрылыңыздар. Бул видеону сактап коем. Ушул жака комментарий жазып, анан бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.